Ноокенде жолчулардын унаасынын катышуусунда кырсык катталды. 19 ноябрь күнү Ноокен районунун Бирдик айылында жолчулардын унаасынын катышуусунда кырсык катталды. Мындай маалыматты окуянын күбөлөрү билдирди. Маалым болгондой, унаа жолдон артка кайрылып жаткан учурда катуу ылдамдыкта келе жаткан Mercedes-Benz токтой албай келип сүзгөн. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарап, интернет колдонуучуларынын талкуусун жараткан. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кырсыктан эч ким жапа чекпегенин билдирди. Ал эми милиция кызматкерлери ал жерде унаа жолдун жөө адамдар өтүшү бөлүгүнө атайын белгилерди орнотуп жатканын айтышты. Кийинчерээк Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кырсыкка кабылган унаа жол тейлөө ишканасына таандык экенин билдирди. Бул окуя боюнча териштирүү иштерин алып барганыбызда кырсыкка кабылган унаанын бизге тиешеси жок экени белгилүү болду. Ал унаа райондук жол тейлөө мекемесине тиешелүү экени такталды. Ал күнү кызматкерлер жолдогу жөө адамдар өтчү жерге атайын макеттерди орнотуп жатышкан деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Таттоосун онна келди. Секинде колун көтөрүп атат. Жол тосуп атат да, кара уже чыктык качты бери. Секинде колун көтөрүп атат. Жол тосуп атат да, кара уже чыктык качты бери. Сокту. Индонезияда көп жааган жаандан улам жер көчкү жүрдү. Индонезия болгон жер көчкүдөн 30 адам каза болгонун Reuters билдирди. Тайынсыз болуп жаткан 40ка жакын адам бар. Чалакап шаарына жана Банжар-Негара районунда катуу жааган жамгырдан улам жер көчкү жүрдү. Маалыматка ылайык, ондогон үй зыянга учурады. 900дөн ашуун тургун эвакуацияланды. Шилапанда издөөгө полиция жана аскер кызматкерлерин кошкондо 700дөн кем эмес адам катышууда. Иштер кийинки жумага чейин уланат. Индонезияда жаан-чачындуу мезгил сентябрда башталып, метеорологиялык агенттиктин маалыматы боюнча апрель айына чейин созулат. Бул көптөгөн аймакта суу ташкыны коркунучун жогорулатат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Милиция Аламүдүн айылында тартылган видеону текшерүүдө. Социалдык тармактарда адамдарды шылдыңдаган видео тарады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя Аламүдүн айылында болгон. Свердлов райондук милициясынын басма сөз катчысы Назгүл Иманбаева 21 ноябрда Акипресс редакциясына билдиргендей, бул факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Булак баракелде. Японияда жеке учак кулап 3 адам каза болду. Япониянын тоолорунда 50дөн 70 жашка чейинки 3 жүргүнчүсү бар жеке учак кулап түштү. Бул тууралуу TNS News басылмасы жазды. Маалым болгондой, кырсык 18 ноябрь күнү эртең менен Фукуока префектурасындагы Хасино айылынын жанындагы тоолуу аймакта болгон. Бортто болгон жүргүнчүлөрдүн эч кимиси тирүү калган эмес. Япониянын жер, инфраструктура, транспорт жана туризм министрлигинин маалыматына караганда учак Сага префектурасынан Осака префектурасындагы Яо шаарынын аэропортуна багыт алган. Макамаланын авторлор белгилегендей, учактын кулашынан андан чыккан өрттөн кийин тоолордун үстүндө чоң кара түтүн пайда болгон. Ошондой эле күйүп кеткен учактын сыныктары кулаганда айлананын баарына чачылып кеткен. Башкы прокуратура мурда Кумарбектин жазасын жеңилдеткен судьяларды жоопко тартууну талап кылууда. Судьялар кеңеши 21 ноябрда бир катар маселелерди, анын ичинде башкы прокуратуранын сунушун карайт. Көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери жана административдик укук бузуулары боюнча соттук коллегиясынын мурдагы судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү өтүнүүдө. Бул инициалдарга Сания Измайловна Бранчаева, Жаңыл Мамбеталы жана Кайсын Кыдырович Абакиров туура келет.
Алардын ысымдары ЛТР каналынын репортажында жаңырган. Андай бир нече жолу зордуктоо жана кыздарды өлтүрүүгө шектелген таксист Кумарбек Абдыров тууралуу айтылган. Алардын арасында 17 жаштагы Айсулуу Мукашева жана 18 жаштагы Камила Дүшөбаева бар. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери ЖМКга билдиргендей, Кумарбек 2015 жылдын 13 октябрында дагы бир кызга карата кылмыш жасаган. Кызды арык ыргытып жиберип, үстүнө таш ыргытып, унаасына отуруп кетип калган. Таш кыздын колуна тийип аман калган. Жабырлануучу май коюучу станцияга барып, ал жерден ага жардам көрсөтүлгөн. Милиция кызматкерлери Абдыровду кармашкан. Октябрь райондук соту 2016 жылдын 11 февралында өлтүрүүгө аракет кылуу жана күнөөлүү деп таап 12 жылга эркинен ажыраткан. 12 майда Бишкек шаардык сотунун судьясы Бранчаева, Мамбеталы жана Абакировдун курамында биринчи инстанциянын чечимин өзгөртүп, каракчылык жана адам уурдоо боюнча күнөөлүү деп тапкан. Абдыров 7 жылга эркинен ажыратылып, жазасын номер 32 түзөтүү мекемесине өтөгөн. 2018 жылдын 28 апрелинде ал мунапыска туш болуп, шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Репортажда белгиленгендей, андан кийин Кумарбек кылмыш жасоону уланта берген. Акыркысы 2025 жылдын 27 сентябрында Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Барыскоон айылынын тургуну Айсулуу Мукашеваны зордуктап өлтүргөнгө байланыштуу. Булак Баракелде. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадды Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат К деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.